Сурмаш Курманбекованын ортончу баласы Арзыматтын көзү 6 жашында катаракта болуп ооруп, көрүүсү начарлай баштаган. Уулун дарылатуу үчүн каарманыбыз жолдошу экөө 5 баласын алып 4 жыл мурун Казармандан Бишкекке көчүп келишкен. Уулунун көзүнүн дарылануусуна 60 000 сом керек экенин уккан ата эне ар түрдүү жумуштарда иштеп, бирок чамасы жетпей калган. Убакыттын өтүшү менен Арзыматтын эки көзүнүн көрүүсү начарлап кеткен. Какаганга муштаган болуп, талма оорусу да бар. Эс учун жоготуп кулай берет. Бул негизи кумга ойноп көзүнөн кум кирген деп айтышкан мага. Бала деген любой бала кумга ойнойт да, мисалы үчүнчү. Мындай кандай десем кумга ойнойт. Кээ баларды сайтынан деле көрүп атпайсың. Анан бул башына салып ойночу да кумду мынтип ойночу. Анан ошол кезде мен да кайнатамды карачумун. Жаңы төрөп, могу кызымды төрөп жаңы келгем ошол кезде. Анан өзүм да ошол кезде операция болгом. Операция болуп, аны төрөгөндөн кийин эле бул баспай калды эки бутунан. Мен де ошол кезде больницага жатып, бир ай жатып, өзүм да больницада болдум. Биз оору менен алышып келатабыз, ошол жака чейин эле. Анан азыр Кудайга шүгүр кичине базып, өзүн эме кылып, эметип калды да булчу. Баласынын ден соолугун ойлогон атасы Аскарбек ар түрдүү жумуштарда иштеп жүрүп катуу ооруга чалдыккан. Ичегисинде залалдуу шишик бар деген диагноз менен 6 ай мурун операция жасалган. Бирок ден соолугу жакшырбай эле тескерисинче начарлап кеткен. Учурда анын акыбалы оор бойдон калууда. Төшөктөн тура албайт. Дайым бир адамдын көзөмөлүндө булуп туруусу шарт. Айылдан келгенден баштап эле ооруй баштады да, адышка сыяктуу боло жүрө берди. Көрсө жүрөгүндө да бар экен да. Адышка деп жүрө. Анан баягы организм ар кимге кошулганда бирдей болуп калат экен да, карапсаң, билинбейт экен да булчу. Ушул акыбалга келгенде мен да таң калам. Ушу жолдошум оорубай биздин маңдайыбызда ушу балдар маңдайында турса бизге деле жакшы болмок. Өзү иштечү, баары нерсени ошол кылчу. Келгенде эле ушуга акча тыйын таап келип ушуга ушуну эметип алалы деп жүрүп жүрөк оорулуу болду жолдошум дагы. Бир топ акыбалга келди. Акыры жүрүп ушинтип жүрүп анан больницага жатып калды. Эми ушул тапта турат балдардын маңдайында болсо андан бетер жакшы. Чынында эле ошол көп, бизди көп карачу ошол. Чынында эле айла жок. Бул балам деле окусун, аны деле окуйм дейт бул деле. Ошого биз деле окусак деле жакшы болмок. Учурда каарманыбыз балдары менен Арча Бешик конушунда Батирде жашоодо. Анын акысы айына 6 000 сомду түзөт. Айрым учурда жегенге, жакканга отунда жок болуп калат экен. Мындан улам балдар бат-баттан сыркы болуп калат дейт Сурмаш айым. Үй бүлөнүн түйшүгүн учурда эң улуу баласы Азамат тартууда. Ал ата энеси жана 4 бир тууганын багуу үчүн оор жумуштарда иштегенге аргасыз. Анын болгон үмүтү атасы менен инисинин жакшы болуп кетүүсүндө. Бүтөрүмө бир 2 ай калганда, 1 ай калганда 2 жам бирерде баз өрдүм, бияка иштейм деп. Ата энеме жардам берем деп. Бияка келдим, стройкаларда иштеп жүрдүм, майда-чүйдө жумуштарга иштеп жүрүп анан кайра 1,5 жыл ошо бияка келгенден эле 1 айдан кийин жана пластик терезеге кирдим. Пластик терезеде 1,5 жыл иштедим. 1,5 жыл иштегенден эле ошо атам да тиндей болуп калды. Иним да мындай анан кой деп атамдын ордуна кайра тазалыкка кирдим. Азыр тазалыкта иштейм. Ошо иним менен атамдын жакшы болуп кетишин деле тилейм. Ошо инимдин эки көзү көрүп жокту, эшикке кирип чыгып, ушу үйдө майда-чүйдө туугандарыбыз менен ойноп, көчөгө чыгып, кичик балдар менен ойноп сүйлөшө дейм. Мен могу айтып кеткен, менин бабам айып кетишин каалайм. Ошондон жардам бергиз деп. Көзүм ошо көрүп турса да, ошо салган көз болсо, мен өзүм деле көзүм бергенге даярмын. Ушу бир көзүм берсем дагы ушу балам үчүн кантип бербей, ушу өзү көрүп, эшикке кирип, мама мен моуну алып берчи десе, ушуга мен кубанат элем, аябай эле.